Саламатсыздарбы достор, дагы бир жолу бүгүнкү Ак Калпак күнү менен силерди баарыңарды куттуктайбыз. Бүгүнкү Ак Калпак күнүнү бул мамлекетибизде демилгечилерден бири, бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Икрамов Тазабек Икрамович мына конок болуп турат Сузакта, чоң иш-чараны өткөрдү. Тазабек Икрамович мына бүт дүйнөлүк коомчулукта согуштар болуп аткан учурда бүгүн мына биримдикке чакырып бүгүнкү күндө ушул майрамды негиздеп дагы бир чоң иш-чараны өткөрдүңүз. Ошо элге ошо иш-чара жөнүндө бир маалымат берип кайрылсаңыз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, урматтуу сузактык жердештерим. Баарыңыздарды бүгүнкү Ак Калпак майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Жана алдыда ушундай бир баардыгыбыз кыргызстандыктардын башын бириктирип дегендей, ала тоодой ушундай Ак Калпакты даңазалап ар дайым ынтымакта ушундай болушту. 2016-жылы мыйзам кылып, парламенттен токтом кылып кабыл алып бердим элем ошол жерден. Мына бүгүнкү күнү мамлекеттик деңгээлде ушу иш-чараны өткөзүп атабыз да. Ошондуктан бүгүн сузактыктарга, Сузак районунун жердештериме чоң ыраазычылыкты билгизем. Суббота күнү мындай дем алыш күнүгө карабастан бүгүн ушунчалык бир бийик деңгээлде өткөздүк. Себеби буга чейин дагы бул маселени мамлекеттик деңгээлде өткөзүп жүрөбүз. Bundan ары дагы ар дайым элибизде, жерибизде ушундай тынччылык, биримдүү, ынтымактуу, эң күчтүү мамлекеттердин катарына киришке мен ишенем. Ошондуктан баарыңыздарга бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, алдыда келаткан энелерибиздин, эжелерибиздин майрамы менен да куттуктап кетем. Ар дайым мамлекетибиз алдыга өнүккөн, өскөн алдыңкы мамлекеттен болушсун. Рахмат. Сизге дагы бир жолу шайлоочуларыңыз атынан бүт Сузак эли, анан бүгүн мына жергиликтүү кеңештин депутаттарын топтодуңуз, жергиликтүү администрациянын өкүлдөрүн топтоп чоң майрам өткөрдүңүз. Майрамда мындай конкурстар болду. Ошол конкурстарда ар түрдүү мына белектерди бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу майрамдарда дагы көрөбүз деген үмүттөбүз. Дагы ушул убактыңыз тыгыз болушуна байланыштуу көп мындай жолугушууларды өткөрдүңүз. Бардык нерселерди жеткирип атабы, кандай жолугушууларды өткөрдүңүз? Аз кыска эле маалымат берип кетсеңиз шайлоочуларга дагы. Шайлоочулар менен жолугушуп, эң биринчи бүгүнкү күнү биз мектеп окуучуларына бир дил баян уюштуруп, Сузак району боюнча мектептердин арасында биздин ушу таланттуу жаштарыбызга бир шык берип, ушуларга акчалай сыйлык кылып, ушунчалык баалуу белектер менен сыйлык кылып, буларга талантына бир талант кошулсун, Ак Калпак боюнча бир жакшы дил баян жазып келгендерге приздерин бердик. Аны куттуктап, жергиликтүү депутаттарыбыз, жергиликтүү бийлик, ошонун арасында маданият кызматкерлери ырларын тартуулады. Бул биздин ынтымакчылыгыбыздын белгиси да. Ошондуктан жалпы мен Сузак районунун айыл өкмөттөрүнө, депутаттарына, акимчилигине ыраазычылыгымды билгизет элем. Ар дайым ушундай бекем, бирдиктүү, ынтымактуу бололу. Жаштарыбызга ийгилик, калемдери курч болсун. Майрамыбыз bundan ары дагы бекем, жакшы майрамдардын катарына киришсин. Ийгилик каалайм баарыңыздарга. Чоң рахмат. Тазабек мырза, дагы бир жолу жерибизди көргөндөн биз аябай кубанычтабыз. Майрамдарда тез келип турсаңыз, эл сурап атат. Көргөнүбүздө аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Норузда келебиз, Кудайым буйруса. 28-inde министрликтерди алып келебиз. Көп иш, ушу биздин мектеп, жол, мындай көйгөйлүү маселелердин баардыгын министрликте бул жака комитет менен депутаттар менен 28-мартта алып келем. Кудайым буйруса 28-29 жалпы Сузак районунун көйгөйлүү жерлерин менен таанышып, ордунан чечимге киргизип, ушу алдыңкы 5 жылдын ичинде ушулардын баарын аткарылышка чоң салымыбызды кошобуз. Мен баарыңарды жакшы көрөм, сузактыктар. Бар болуңуздар, ийгилик, майрамыңыздар менен. Дагы бир жолу. Чоң рахмат.